Саламатсыңарбы урматтуу угуучулар. Бүгүн биз силер менен кыргыз жаранынын жарандык иденттүүлүгүнүн өнүгүшүндөгү инсандын жүрүм-турум компетенциялары аттуу лекцияны угабыз. Биздин бүгүнкү караган суроолор бул инсандар аралык байланыштар. Экинчи суроо бул чыр-чатактын шарттарындагы жүрүм-туруму. Үчүнчү суроо бул стресстик кырдаалда иш аракеттер. Кыргыз жараны түшүнүгү элдин биримдигин чыңдоо үчүн улуттар аралык мамилелер чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзүгө ашырат. Бул түшүнүк 5 артыкчылыктуу багыттан турат. Алардын бири Кыргызстандагы жашаган элдердин бириктүүлүгүнө багытталган. Бул чөйрөдүн бардык инсандардын мүнөздүүгү, жүрүм-турум түшүнүктөрүнө негизделген. Анда адамдар аралык байланыш маанилүү ролду ойнойт. Адамдар аралык байланыш деген эмне? Адамдар аралык байланыш бул мейкиндикке жакын адамдардын субъективдүү тажрыйбасын өз ара алмашуу, көрүү, угуу, бири-бирине тийүү, оңой жооп кайтаруу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул аныктамалардын негизинде өзүн көрсөткөн инсандар аралык байланыштын өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөрдү билдирет. Баарлашуунун сөзсүз болушу, байланыштын кайтара албашысы, түз жооп кайтаруу, өнөктөш жөнүндө кошумча маалымат берүү мүмкүнчүлүк берилген көп каналдары. Эмпатиянын натыйжасында ичкердик жана чыгармачылык байланыштардын келип чыккан адамдар аралык мамилелер. Жарандын өз ара аракеттесүүнүн натыйжасында бул өзгөчөлүктөрдү эске алуу керек. Анткени алардын бири жок болгондо ал адамдардын аралык жана улуттук аралык жанжалдардын алып келет. Натыйжалуу байланыш үчүн адамдар аралык байланыштын натыйжалуусунда камсыз кылган эң оптималдуу шарттар. Алардын мындай варианттары бар. Өнөктөштөрдүн коммуникативдик инсан катары шайкештиги, ал тургай пикир алмашуу мамилелердеги айырмачылыктар жана байланыштары түзүүгө жардам берет. Байланыш үчүн сигнал ооз-эки же ооз-эки эмес болушу мүмкүн. Кабылдоо семантикалык жана баалоочу маалыматты кабыл алуунун, иштеп чыгуунун татаал процесси. Семантикалык кабылдоонун шайкештиги маанилүү, анткени ал маалыматтар туура чечмелүү, өнөктөшүнүн коммуникативдик мамилесин жана чыр-чатактуу кырдаалдарды азайтууга жардам берген инсандар аралык байланыштын кийинки баскычтарын болжолдоо менен байланыштыруу. Адамдар аралык байланыштын натыйжалуусунун камсыз кылган үчүн варианттары ар биринин кеңирээк карап чыгалык. Адамдардын аралык байланыштын негизги каналдары ооз-эки жана ооз-эки эмес каналдар болуп саналат. Байланышта айтканда ооз-эки байланыштар буларга ооз-эки сүйлөө байланыштар аркылуу туташуу. Ооз-эки байланышта килигишүү жана бурмалоо маалыматтарды өткөрүп берүүгө олуттуу тоскоолдук болуп саналат. Алардын декоддоодо пайда болгон тилдерди ызычуу, маалыматтарды түшүнүү, чектеген жана физикалык чөйрөдө же адамдардын эмоциясы чөйрөсүндө пайда болгон тоскоолдуктардын өзгөчөлүктөрүн туура багыттоо керек. Ошол эле учурда тоскоолдордун үч түрү айырмасы бар. Бул жеке, физикалык жана семантикалык. Алар эмне? Жеке тоскоолдуктар адамдардын эмоцияларын кирип чыккан коммуникативдик, бурмалоолор, маектешүү, уга албоо, билим берүү айырмачылыктар, социалдык экономикалык абалы, муктаждыктарлары, кызыкчылыктарлары, топтогон тажрыйбасы, ошондой эле адамдардын психологиядан келип чыгышы. Физикалык тоскоолдуктарга өз ара аракеттөөнүн материалдык чөйрөсүндө пайда болгон коммуникативдик тоскоолдуктар. Алардын катарында ар кандай ызычуулар, айлана чөйрө, көз караштар, жылмаюу, интонация, үн модуляциясы, алар белгилүү берүүчү маалыматтарды түшүнүүгө жана ассимиляциялоого тоскоол болот. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, маалыматтардын 55% жаңсоолор, позалар жана мимика аркылуу кабыл алынат.
38% интонация жана үн модуляциясы аркылуу. Жана 7% бул сөз аркылуу. Оозеки эмес маалыматтар дээрлик оозеки сөздү өзүнө алат, кандайдыр бир деңгээлде аны басат. Байланыш процессинде айтылгандар эмес, алар айткандай маанилүү нерсе. Семантикалык тоскоолдуктар бул коммуникациялар ар бири өзүнө бири эле каармандардын мааниси түшүнүшөт. Башкача айтканда, аларга ар кандай баалуулуктарды беришет. Символдор ача экин белгилүү жана алардын бирин тандоодо түшүнбөстүк келип чыгышы мүмкүн. Байланышта колдонулган чектөөлөр билдирүүндөгү чечмелөө жана түшүнүү, маалыматтарды чечмелөө жана баалоо үчүн субъективдүү мааниси бар. Айрыкча татаал көйгөйлөр ар башка маданияттардын жана элдердин өкүлдөрүнүн ортосунда байланышты түзүүгө пайда болот. Ошондуктан кыргыз жараны концепциясынын негизги миссиясы бул Кыргызстанда жарандык өзгөчөлүктөрдү сактоо. Бул учурда жумушка киришкен тараптан колдонулган тилдеги сөздөрдүн тамгалык маанилерин гана билип койбостон интонациясы, көлөмдү, жансоолорду жана башка эске алып аларды туура контекстте чечмелеши керек. Семантика сөзсүз түрдө байланышта колдонулган белгилердин чектелген маалымат базасына алып келет. Дээрлик бардык байланыш символикалык белгилер аркылуу жүргүзүлөт. Аларды чечмелөө гана субъективдүү чечмелөө инсандар аралык байланышты тосуп турган эмоциялык жана башка тоскоолдуктардын алып келиши мүмкүн. Адамдар аралык байланышта жогорудагы айткандан башка дагы башка нерселери бар. Бул билдирүүнүн так эместиги, кесиптик терминдерди туура эмес колдонуу, чет элдик сөздөрдү ашыкча колдонуу, маектештин ниеттерин туура эмес чечмелөө, өнөктөш жөнүндө толук эмес маалымат берүү, маалыматты тез берүү, көңүлдүн толук эмес топтолушу, сөздөргө дал келбеген интонациялар, мимика жана жаңсоолор. Ар кандай семантикалык чечмелөөлөрдүн жана ой жүгүртүүлөрдүн бөлүшү. Психологдор далилдешти. Биз өзүбүздүн бийик обондор жөнүндө сүйлөшүү, түшүнүктөр токтотодо тургандардына күбө болобуз. Анткени ачууланган сөздөрдүн агымы багыттаган адресанттар көңүлү, түшүндүрмөдөн маанисине эмес, спикердин өнөктөшө болгон мамилесине көңүл бурулат. Спикерде сүйлөгөн сөзү үндүн көрүнүштөрү, мисалы ызы-чуу, шыңгыроо, шыбыроо, бакыруу кирет. Сүйлөө адамга гана тиешелүү негизги байланыш жолу. Ошол эле учурда биз маалыматты бири-бирибизге сөздөрдү гана эмес, башка көптөгөн жолдорду, анын ичинде жаңсоолорду, мимика, позалар, кийимдер, чач жасалгалары жана жада калса биздин курчап турган нерселер биз жөнүндө көп маалыматтарды беришет. Биз кандай зергер буюмдарды кийебиз, чайдын же кофенин кайсы түрүн жакшы көрөбүз, бош убактыбыздарды кандай өткөзөбүз. Мунун баары озеки эмес билдирүүлөр болуп саналат. Озеки эмес билдирүүлөр төмөнкүлөр менен билсе болот. Экспрессивдүү кыймылдар, экспрессивдүү инсандын жүрүм-турум, мимика, жаңсоолор, позалар, үн сүйлөө, буга үндүн бийиктиги, көлөмү, ылдамдыгы, ритм жана башкалар кирет. Символикалык мааниге ээ материалдык буюмдарды колдонуу, мисалы үчүн туулган күнүгө карата букет, кадимки белги катары терезеге түшүрүлгөн көшөгө, кирүүгө коптуу экендигин билдирет. Озеки эмес байланыш бул адамдардын ортосундагы озеки эмес билдирүү алмашуу, ошондой эле аларды чечмелөө. Озеки эмес байланыш каражаттары ар кандай каналдардын колдонушуна жараша классификацияланат. Бул угуу, визуалдык, даам, жыпар-жыт жана сезимталдык. Жандоо тилинде таасир эткен факторлорго төмөнкүлөр кирет. Бул улуттук таандык, адистик таандык, маданий деңгээл, топко мүчө болуу, жынысы, курагы, салттуулугу, коомдук, ден соолук абалы, социалдык абалдар кирет.
Эми экинчи суроону, урматтуу угуучулар, бул чыр чатактын жүрүм туруму деген суроону карашыбыз керек. Кыргыз жараны мамлекеттик саясатын жүргүзүүндө жанжалга алып келген жагдайлар келип чыгат. Төмөнкү жүрүм турум аспектилерди конфликттик кырдаалдардын келип чыгышына таасир этет. Кабылдоо, инсандардын аралык байланыш, ар кандай жеке жана топтук мүнөздөмөлөр, адамдын өз ара аракеттенүүсү, мотивация, ой жүгүртүү жана коомдук пикир. Чыр чатак бул карама каршы максаттардын, көз караштардын жана пикирлердин кагылышы. Бүгүн биз конфликттик кырдаал жүрүм турум жөнүндө сүйлөшөбүз. Чыр чатактуу кырдаалдар кандай моделдери, техникалары, стратегиялары, кайсы бир моделди тандап алуу, чыр чатакка өзүн кандай алып жүрүү керек. Биз Кеннет Томас техникасында ишенебиз, анткени ал биздин шарттарга натыйжалуу колдонулат. Ар кандай конфликт анын катышуучуларын белгилүү бир жүрүм турум шарттай коштолот. Бул адамдардын тышкы, кыймылдуу, экспрессивдүү жана ички психикалык аракет түрүндөгү айлана чөйрө менен болгон мамилесин билдирет. Жүрүм турумдун жалпы формуласы өз убагында Курт Левин сунуш кылган. Мында Б деген бул жүрүм турум, П инсан, Е айлана чөйрөсү. Теңдеменин мааниси өтө жөнөкөй. Жүрүм турум инсандын жана айлана чөйрөнүн өз ара аракеттөнүү функциясы. Жүрүм турум термини адамдардын өз ара мамилелердин, ички мамилелерин, ошондой эле алардын бири-бирине жана коомдогу ар кандай топторго болгон мамилесин баса белгилейт. Австралиялык чыр чатактын изилдөө ойчулдары Корнелиус жана Фейер чыр чатактагы талдоонун натыйжасы кабыл алуучу чыр чатак картасын бизге сунуш кылган. Чыр чатак картасы бул чыр чатактын кагылышуу элементтерин графикалык сүрөттөө. Андан чечилиши керек болгон көйгөй көрсөтүлүп, тараптардын кызыкчылыктары жана чын-чынсыздануулары көрсөтүлгөн. Аны түзүү процессинде катышуучулардын көйгөйлүү жана позицияларын кыйла-так аныктаган. Чыр чатактын картасында төмөнкү учурларда түзүү сунуш кылат. Чыр чатакты талдоодо, андан аркы иш аракеттерин стратегиясын тандоодо жардам берет. Чыр чатактардын чечүү стратегиясын даярдоодо, сүйлөшүү процессинде ага баардык оппоненттер катышкан. Алардын ортосундагы конструктивдүү өз ара аракеттенүүсүнө жардам берет. Кызматтуусу керек. Ошентип конфликт картасы деген эмне? Чыр чатактын предметин аныктоо, маселени жалпы маанисине сүрөттөп берип, эмне үчүн талаш келип чыкты, ал жөнүндө ар кандай пикирлер айтылды, көйгөйдө терең киришкен жандан чыгуунун жолун айтып турган мезгилде эмне экендигин сүрөттөп берип жана талаш алмасы эмне экендигин билдирет. Чыр чатакта катышкан оппоненттерди аныктоо, чыр чатактын негизги тараптары ким экендигин чечилип, каармандардын тизмесин түзүп, эгерде топтун бир тиектүү талаптары, муктаждыктары болсо, аны картада аныктоого болот. Үчүнчүсү бул картадан каршылыктардын чыныгы, кызыкчылыктарды аныктоо. Үчүнчү этаптын милдети бул каршылыктардын позициясын, мотивациясын берүү. Ар бир катышуучунун муктаждыктарын жана көйгөйлөрдүн көрсөтүүсү мүмкүн. Бул өз ара пайдалуу чечимдерди түзүүгө мүмкүн берет. Ушундай эле муктаждык бир нерсе же баардык катышуучуларга карата колдонушу мүмкүн. Чыр чатактын картасында жараткан көйгөйдүн белгиси турат. Андан кийин чыр чатакка түздөн түз катышкан тараптарлар, алардын кызыкчылыктары жана мүмкүн болгон жоготууларга байланыштуу тынчсыздануулары белгиленет. Андан тышкары зарыл болсо сиз жанжалга кыйыр түрдө катышкан тараптарды көрсөтө аласыз. Бул визуализация курал колдонууда конфликт картасы төмөнкүлөргө мүмкүн берет. Биринчиси бул талкууну белгилүү бир расмий алкак менен чектөө. Бул эмоцияларды ашыкча көрүнүшүн болбоого жардам берет. Экинчиси бул көйгөйлөрдүн белгилешип талкуулоо үчүн мүмкүнчүлүк түзөт. Үчүнчүсү өз көз караштарын көрсөтүүгө жана башкаларга көз карашын
түшүндүрүп берет. Чыр чатактын тараптарына көйгөйлүү каршылыктарын көзү менен көрүп угууга мүмкүн берет. Чыр чатакка чечүүнүн жаңы жолдорду көрсөтүп жана шарт түзүп берет. Чыр чатактуу кырдаалдар жүрүм-турум жөнүндө эмнени билишибиз керек? Чыр чатак жагдайлар сөзсүз түрдө болот. Бул жашоодо ар дайым кимдир бирөөнүн кызыкчылыктарын, ортосундагы карама-каршылыктарын турат. Мындай карама-каршылыктар чыр чатактарда жаралат. Чыр чатактар качуу мүмкүн эмес. Ошондуктан чыр чатактардан кантип сактануу керектени ойлонуунун ордуна чыр чатакты кантип башкарууга керек, анын кантип өзүнө баш ийүү, конфликттин кырдаалда өзүн кантип алып жүрүүгө жөнүндө ойлонушубуз керек. Чыр чатактуу кырдаалдардын эң маанилүү эрежелери биздин жүрүм-турумун мүмкүн болушунча эмоционалдуу болбошу керек. Эмоцияларды канчалык деңгээлде көрсөткүңөр келсе дагы мүмкүн болушунча сактап калууга аракет кылыңыз. Бул сизге чыр чатакка бир кыйла аракетчылык берет жана жеңүү катары андан чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатат. Ушул сүрөттөн конфликттик кырдаалда жүрүм-турум негизги стилдердин карап көрөлүк. Томас алардын бешөө гана бар. Таза болгондуктан биз аларды тобокелдикке салган жаныбарларды 5 түрү менен салыштырып көрөбүз. Биринчи стратегиясы бул аюу стратегиясы. Аралашма деп аталат. Аюу модели тоңдурууну жана чыр чатактын андан ары акырындык менен жок болушу билдирет. Бул модельди таңдоодо сиз жөн гана конфликттик кырдаалдын болушун кабыл аласыз, өз ичиңиздеги далилдөөгө аракет кыласыз, бирок каршылык менен макул эмессиз. Аюу жүрүм-турум стратегиясынын төмөнкү конфликт белгилери бар болсо колдонушу керек. Чыр чатакка атаандашыңыз сизден күчтүү, сизге көбүрөөк таасир этет. Адам менен кадимки мамилелерди калыбына келтирүү чыр чатакка жеңгендерден көрө объективдүү мааниге ээ. Талаштын темасы сиз үчүн маанилүү эмес, бирок атаандашканыңыз үчүн маанилүү. Бул жалжал андан ары олуттуу чыр чатактын жаратылышы мүмкүн жана андай болбой калганы жакшы. Сиз объективдүү эмес экендигин түшүнүп жатасыз, бирок муну билгиңиз келбейт. Чыр чатактуу кырдаалда жеңишке жетиш үчүн бир топ убакыттуулуу жана интеллектуалдык күч-аракеттер талап кылынат. Ошондуктан көп убакыт жана күч-аракет жумшоого эч нерсеге жаралбайт. Экинчи стратегия бул түлкү стратегиясы, компромисс деп аталат. Чыр чатактуу кырдаалда жүрүм-турум стили түлкү кээ бир адамдарды билдирет. Тараптар чыр чатактан тең чыгуу, жеңүүчү жана утулган адам болбош керек. Бул учурда маектешибизде сиздин тең экендигиңизди көрсөтүп, аны экөөңүздүн тең тынчтандырган чечим кабыл алууга, башкача айтканда компромисске көндүрүү керек. Чыр чатактын жүрүм-турум стратегиясы түлкү эң жакшы чечим болот эгерде чыр чатактын эки тарабын тең, каршылыктардын бири да олуттуу артыкчылыкка ээ эмес. Чыр чатактын жеңүү үчүн көп убакытка талап кылынат, бирок ал жөн эле жок кырдаалдан тез арада чечүүнү талап кылат. Чыр чатактын тараптары бири-бирине карама-каршы кызыкчылыктарга ээ, алардын ортосунда эч кандай жалпылыктары жок. Жанжал убактылуу чечим кабыл алууда жана келечекке ага кайрадан кайтып келүүгө мүмкүндүк берет. Сиз алгач коюлган максаттарды өзгөртүүгө жана атаандашка бир нерсе макул болууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Үчүнчү стратегия бул үйкү стратегиясы, кызматташуу. Чыр чатактуу кырдаалда жүрүм-турум ыкмасы үйкү, акылмандыктын көрүнүшүн жана жалпы жыргалчылыктын үчүн колдонууга турган өз ара кызыкчылыктарды издөөнү билдирет. Үйкү бул оппоненттердин өнөктөштөргө айландыруу, тажрыйба алмашуу, өз ара аракеттөнүү, ар бир адамдын мүмкүнчүлүктөрүнө күчөтүү мүмкүн түзүп берет.
Чыр чатактуу кырдаалда жүрүм-турум стили үйкү жаман эмес эгерде төмөнкү маалымат булактары болсо. Биринчиси, бул түлкү компромисс табуу мүмкүн эмес, анткени ар тараптан өз позициясын толук бойдон сактап калуу мүмкүн. Тажрыйбада алмашууда чоң пайда ала аласыз. Бул конфликттин эки тарабын үчүн пайда кылат. Көйгөйдүн чечилишине убакыт керек. Сизде ал убакыт бар. Сиз билимиңиз же иш аракеттериңиз жөн кеңейтүү, жаңы нерселерди үйрөнүү жана жасоону өркүндөтүүнү каалайсыз. Чыр чатакты жараткан позицияны четке какпай, кандайдыр бир маселе боюнча биргелешкен иштөөгө каршы эмессиз. Төртүнчү стратегия бул ташбака стратегиясы, көңүл бурбоо. Чыр чатактуу кырдаалда жүрүм-турум моделин тандоо ташбака чыр чатактын этибарларга албоо дегенди билдирет. Үйгө барып, талашты же андан көйгөйдүн чечүү үчүн эч нерсе жасабаңыз. Сизде оюңуз боюнча. Кээде сиз чыр чатактуу кырдаалда өзүң кандай алып жүрүүнү билбесеңиз, анда бул ыкма оптималдуу болушу мүмкүн. Жүрүм-турум стратегиясы ташбака төмөнкү учурларда колдонсо жакшы болот. Талаштын темасы, алар айткандай жеген жумуртканын кереги жок. Башкача айтканда, бул талаштын эки тарап үчүн тең объективдүү кызыкчылыктары жок. Сиз дагы баштадыңыз жана бул чыр чатакты жоготуу үчүн туура кадам. Ошондуктан кырдаалда тынч алып, акыл эстүү менен баалоого, жанжалдарды андан ары чечүүгө даярданууга убакыт талап кыласыңар. Чыр чатак шашылыш чечүүдө талап кылбайт. Аргументтерди жана фактыларды чогултуу үчүн убакыт талап кылынат. Бешинчи стратегиясы бул акула стратегиясы, атаандашуу. Акыркы чыр чатактын стратегиясы бул акула, бул аман калуу боюнча акыркы күрөшкө чакырат. Бул модельди тандап, атаандаштарды мүмкүн болушунча жеңип, өз кызыкчылыктарыңарды 100% коргоого аракет кыласыз. Бирок ошол эле учурда сиз дагы жеңилип каларыңарды түшүнүшүңүз керек. Чыр чатактуу кырдаалда жүрүм-турум тандоо акула стратегиясында төмөнкү учурларда актуалдуу. Чыр чатакты тез арада чечүү керек. Чечүүгө жол берилбейт. Чыр чатактуу кырдаал глобалдык көйгөйдү чечүү зарылдыгын билдирип, ага көп нерсе көз каранды, бардыгы конфликт картасында жеткирилет. Сиз өзүңүздүн күчүңүздү көрсөтүшүңүз керек, бирок сиз аны каалаганыңыз үчүн эмес, стратегиялык жактан маанилүү болгондуктан пайдаланып жатасыз. Сиз өзүңүздүн атаандаштыгыңызды бир топ күчтүү сезип, аны жеңе аласыңар. Сиз башка арга жок, сиз эч нерсе жоготпой турган абалыңыз бар. Булар Кевин Томастын инсандык жүрүм-турум 5 стратегиясын башында методологияны туура тандоо маанилүү. Анткени эгер сиз колдонууну баштасаңыз, анда талаш тартыш бир түрүн экинчисине өткөрүүнү мүмкүн эмес болуп калат. Ошондуктан кырдаалды мүмкүн болушунча объективдүү баалоого аракет кылып, колдонодо турган туура ыкманы тандаңыз. Үчүнчү суроо бул стресстик кырдаалдарда иш аракеттер. Стресс бул жогоруланган чыңалуу, анын ичинде жагымсыз факторлордун таасири жооп катары пайда болгон адаптация реакциясын айкалышы. Мындай абалды жараткан физикалык же психологиялык факторлор стрессорлор деп аталат. Стрессорлор адамдардын эмоциялык чөйрөсүн таасир эткен факторлор. Буларга адамдын көзгө турган нерселери кирет. Мисалы, орой сөздөр, наразычылыктар, максатка жетүү үчүн тоскоолдуктар. Ушул жетигил стресс кырдаал себеби катары иштейби, анын мазмуну гана эмес, ошондой эле инсандардын өзүнүн тажрыйбасынан, күтүлөрүнөн, адамдын ишеничинен көз каранды. Коркунучтуу баалоодо өзгөчө маанилүү ролду ойнойт. Бул кырдаалда камтыган кооптуу
кесептердин түшүнүлүп билдирилет. Ошондуктан стресстин пайда болушу жана өнүгүшү объективдүү гана эмес, ошондой эле субъективдүү факторлорго да байланышу. Бул адамдын мүнөзү, кырдаалдын баалоосу, күчтүүлөрдүн жана жөндөмдүүлөргө талаптары менен салыштыруу. Стресстин кырдаалдарда копинг стратегиялар. Психологдор стрессти кырдаалдарда жеңүүгө багытталган адамдардын жүрүм-турумун копинг стратегиясы деп аталат. Копинг жүрүм-турум түшүндүрүүсүндө Лазар жана Волкман копинг негизги стратегияларын баса белгилеген. Булар стратегия көйгөйлүү чечүү, стратегия социалдык колдоо издөө жана качуу стратегиясы. Көйгөйлөрдү чечүү багытталган копинг стратегия адамдардын көйгөйлөрдүн альтернативдүү чечиминде издеп таап, стресстик кырдаалды натыйжалуу жеңип чыгуу мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтөт. Бул психикалык жана ден соолукту сактоого жардам берет. Социалдык колдоону издөө стратегиясы бир адам көйгөйдү натыйжалуу чечүү үчүн үй бүлөсүнүн, досторунун, маанилүү адамдардын жардам жана колдоо издейт. Качып кетүү стратегиясы эмоционалдык стрессти азайтууну камтыйт. Ал кырдаалдардын өзгөрүшүнө чейин стресстин эмоционалдык компонентин камтыйт. Бул стратегияны адамдын жегирдүү колдонуусунда, жүрүм-турумунда, ийгиликсиздигинде жол бербөө үчүн мотивациянын басымдуулугу катары каралат. Адам стресске алып келе турган байланыштардан качууга аракет кылып кол үзөт. Стресс пайда кылган кээ бир жашоо жагдайларын алдын алуу көрө алабыз. Мындай мисалдар адам жашоосунун өнүгүшүнүн логикалык баскычтары. Бул нике, төрөт же жашка байланыштуу өзгөртүүлөр сөзсүз түрдө болот. Башкалар алдын ала божомолдорунун мүмкүн бизден толугу менен көз карандысы эмес. Бул мисалы үчүн жумуштагы стресстик кырдаалдар, кырсыктар, оорулар, жакындардын өлүмү же тескерисинче иш аракет менен, айрым чечимдер менен, кабыл алуу менен аныкталат. Адам алдында даярдай албаган жана каршылык көрсөтө албаган оор стресстик кырдаалдар шокту, ачуулууну, башаламандыкты, нааразычылыктарды, түшүнбөстүктөрдү, айыптоолорду жаратат. Азап, кайгынын себеби кырдаал өзү эмес, адамдардын жеке кабылдоосу. Парадокс. Бул жашоодо терс окуяны эскертүүдөн кийин дагы тажрыйба механизм иштей берет. Стресс тышкы көрүнүштөрү жоюлганда бардык физикалык көрсөткүчтөргө түрткү деңгээлде жетет. Узакка созулган алар өнөктөш шарттар агып, ооруларга пайда алып келишет. Стресс учурда сабырдуу болуш, билүү дароо эле тынчып калбастан убакыттын өтүшү менен ден соолукту чындап, тынч жашоого мүмкүн берет. Идеал бул реалдуу эмес стандарт экендигин кабыл алыңыз. Эч ким жеткилең боло албайт жана идеал жөнүндө идеялар такыр башкача болушу мүмкүн. Баарын мыкты жасоого аракет кылыңыз жана өзүңүз жөнүндө тыянак натыйжага жеңилбеши керек. Мисалы, перфекционист студент эң жогорку убакытта албагандыктан контролдук ишти аткарган төртөөнү ийгиликсиз деп эсептейт. Бирок ар дайым жакшырууга аракет кылган дагы бир студент муну башкача кабыл алат. Ал колунан келгенин бардык жасалгасын билет жана баалоого карабастан жасалган аракети менен сыймыкталат. Кылыш керек деген сөздөн этият болуңуз. Бул милдеттүү деген сөз менен айтылган сөздөр сизге туура келбеген нерселерди жетүүгө, кабыл алууга тоскоол болушу мүмкүн. Мисалы, сизге мындай ой болушу мүмкүн: жакшы окуучу ар дайым катасыз жасашы керек. Бирок буга эч ким жооп бере албаган реалдуу эмес стандарт. Ой жүгүртүүнүн ушундай жол менен
өзгөртүп салган жакшы. Мисал үчүн, мен ката кетирсем дагы колумдан келген баардык нерсенин баарын жасадым. Аракетимди баалайм. Баардык адамдар катасы жок, жашашы мүмкүн эмес деп өзүбүз ушундай туура нерселерди айтып турушубуз керек. Ушуну менен урматтуу угуучулар, биз азыр кыргыз жаранын өнүктүрүүдө адамдын жүрүм турум компетенцияларынын тиешелүү көрүнүктөрүн силер менен өттүк. Анан бул теманын эң негизги кандай выводдарды айтсак болот. Бул темада адамдардын аралык байланыш деген эмне жана ал кыргыз жаранын компетенциясын ишке ашырууда кандайча көрүнүштөр болду. Мындан тышкары, идентификацияны түзүү үчүн инсандар аралык байланыштын натыйжасын камсыз кылган натыйжалуу байланыш үчүн кандай оптималдуу шарттар керек? Адамдар аралык байланыштын негизги каналдары көрсөтүлдү. Алар ооз-эки гана эмес, жана ооз-эки аспектилеринде көрүнөт. Ооз-эки байланыш өзүнүн сөз жана сөз аркылуу ишендүүлүү жана ачык мамилелерди түзүүгө багытталган формалары аркылуу көрсөтүлгөн. Бирок ооз-эки пикир алышуу менен маалыматтарды өткөрүп берүү үчүн кыргыз жараны компетенциясын ишке ашырууга олуттуу тоскоолдуктар болуп кийлигишүү жана бурмалоо саналат. Бул түшүнүктүү ишке ашыруу жана конфликттик кырдаалдарга алып келиши мүмкүн. Айрыкча декоддоодо пайда болгон тилдеги ызы-чуунун иммунитеттерин берүү үчүн маалыматтарды түшүнүүнү чектеген жана физикалык чөйрөдө же адамдардын эмоциясынын чөйрөсүндө пайда болгон тоскоолдуктардын өзгөчөлүктөрүн туура багыттоо керек. Чыр-чатакта жүрүм турум деген суроодо чыр-чатак анықтамасы берилген. Курт Левиндин тарабынан өз убагында сунушталган жүрүм турум формуласы көрсөтүлгөн. Левин бул жерде жүрүм турум инсандардын жана айлана чөйрөнүн өз ара аракеттүүсүнүн милдети жана конфликттин себеби ушул болушу мүмкүн деп көрсөтүп берген. Австралиялык чыр-чатак боюнча эксперттери Корнелиус тарабынан иштелген чыккан конфликт картасы да каралды. Корнелиус жана Фейер сунуш кылган чыр-чатак талдоонун натыйжалуу ыкмасы чыр-чатак картасы катышуучулардын көйгөйлөрдү жана позициялары так аныктаган жана бул өз кезинде андан аркы иш-аракеттерин стратегиясын тандоого жардам берген. Стресс кырдаалдарындагы иш-аракеттер деген суроого стресс жана стрессорлор түшүнүктөрүнүн аныктамалары берилген. Ал эми стресстик кырдаалдар көчүрүү стратегиясы көрсөтүлгөн. Андан көчүрүү керек стратегия боюнча адамдардын жүрүм турум катары түшүндүрүлөт жана стресстик кырдаалдарды жеңүүгө багытталган жолдорду дагы көрсөтүп бердик. Ушуну менен урматтуу биздин угуучулар, биз бүгүнкү лекциябыздын аягына келдик. Кезиккенге чейин сак саламаттуу болуп туруңуз.